Алыстан салам айтайын. Амансыңарбы балдарым? Майрамга тете мен үчүн сабагымды баштайын. Айлана салам айтайын. Арыба менин балдарым. Бирөөгө оңой сезилген сабагымды баштайын. Тегерекке көз салсам, баары күтүп калган сыйт. Темасы не экен өзү деп суроо салып жаткан сыйт. Сабагымда бүгүнкү сулуу сырдуу созулган, узундукка ээ болгон улуу элдин уучуна, кичүү элдин кыйырына, аттын кашкасындай таанымал айлана жөнүндө болмокчу. Ошондой эле сабакта Манаска Алмамбет сыяктуу айлананын кан досу, айлананын жан досу, узундукка эмес аянтка ээ тегерек жөнүндө болмокчу. Жаңы темага киришерден ололу ыр сабактын эрежесин тактайлы, заманбап сабактын түзүлүшүн сактайлы, адамга эң чоң белек өмүр деп, тирүүлүктүн ырахаты көңүл деп, жуп-жуп болуп бири-бирибизге жакшы тилек, жакшы сөздөн айталы. Жакшы тилек жарым ырыс демекчи. Каалоо айтып маанайды да көтөрдүк. Күлкү кетпей жарык болсун жашообуз. Кана достор, андан ары жөнөдүк. Кайталоо окутунун апасы, кайталоо жаңылбоонун дабасы. Айткылачы балдар мага тезирээк. Көп адамдар дагы да көңүл бура элек. Көрүп турган буюмдардын формасы кандай ойлойсуңар? Кимиси айлана, а кимиси тегерек. Коркпогула бул суроонун жообуна. Ыр сабактын жүрүшүндө келебиз. Азыр сөздү көптү билген жардамчым Арипов Санарипке беребиз. Борбор деп аталган, кандайдыр бир чекиттен бирдей алыста жайгашкан тегиздиктин чекиттеринин көптүгү айлана деп аталат. Айлана менен чектелген тегиздиктин бөлүгү тегерек деп аталат. Айланалар ар кандай жашообузда кезигет. Олимпиада, Ауди, Мерседес, Сатурн планетасы. Дей койчу.
Санай берсең geç kiret. Ушул нерселердин формасы табышмактуу, идеалдуу, айлана айымдын элесин берет. Tegerekler төрттүлүк, турмушта да кезигет. Компас, бута, дөңгөлөк, айгойчу, айта берсең сөз түгөнөт. Аталгандын бардыгы сырдуу, туғанчыл. Тегерек мырзанын биздин тил менен айтканда профилдеги сүрөтүн берет. Санарип мен Санариптүү Кыргызстан. Бул чоң ишке балдарым силерди чакырам. Техниканын тили өнүккөн заманда артта калбай, заманбап болууга чакырам. Бул сөздөрдүн ээси менин жардамчым. Сөз кезегин ага берем ийилип, таанышсыңар. Ал Арипов, Санарип. Кана балдар, силер мурун ребустарды чечип жүргөн болушуңар керек. Келгиле төмөнкү ребустарды чечип көрөбүз. Ким биринчи жолу чечип атса, мен эрежесин айтып коеюн. Сүрөттөн кийин 4 үтүр белгиси турса, бул сүрөттөгү сөздүн акыркы 4 тамгасын алып сал деген сөз. Эгер 3 үтүр турса, акыркы 3 тамгасын алуу деген сөз. Эгер ушул эле үтүрлөр сүрөттүн астына туруп калса, анда астындагы тамгаларды алмаксыңар. Аматсыңар, таптыңар болушуңар керек. Бул радиус сөзү. Жанагы эле эреже менен кетебиз. Бул сүрөттө айымды билбеген киши жок болуш керек. Бул өзгөчө кичинекей балдар үчүн чоң салым кошкон жайы бар. Жобун көрөлү балдар. Азаматсыңар балдар, силер мага чоң жардам бердиңер. Радиус жана диаметр деген бизге жаңы сөздөр. Азыр аларга аныктама берели. Айлананын чекитин анын борбору менен бириктирген кесинди радиус деп аталат. Айлананын эки чекитин анын борбору аркылуу өтүп бириктирген кесинди диаметр деп аталат. Бул диаметр балдар. Бул болсо радиус. Мындай диаметрлерден, мындай радиустардан чексиз көп жүргүзсө болот. Эрке баламын атым радиус мен деген, борбор менен айлана чекитин бириктирген. Колумдун бири эч үзүлбөйт борбордон, кое берсем адашчудай түз жолдон. Экинчи колумдун аныкталуу орду жок, саякаттап айланада көңүлү ток. Аганы көрүп ине сөттеп айткандай, атым таанымал ташка тамга баскандай. Агасымын радиус аттуу инимдин, эки эсе жашым улуу сен билгин. Мен да өтөм борборумдан дайыма, аты жөнүм Айланбеков диаметрмен. Кечиресиздер, бирөө телефон чалгансый. Карайынчы ким болду экен калайык. Маалымат бар дейт мени сүйүктүү жардамчым. Тосуп алыңыздар, иним Арипов, Санарип.
Менде суроо бар балдар. Кыргызстандагы эң узун дарыя. Кыргызстандагы аянт боюнча эң чоң область. Эң узун күн канчасында, кайсыл айда болот? Аянт чоңдугу кандай бирдиктер менен өлчөнөт? Бул силерге номер 1 үй тапшырма болмокчу. Жоопторун видеонун аягында канал, группа, баракчаларга жиберсеңиздер болот. Өзүңүздөр байкагандай, суроолордун бардыгында узун жана аянт деген сөздөр колдонулду. Демек биздин темабызда айтылгандай, азыр биз айлананын узундугун жана тегеректин аянтын табууга арналган формулаларды карайбыз. Айлананын узундугун жана тегеректин аянтын табуу маселеси көп жылдарда ар кандай ыкмалар менен ишке ашырылып келген. Адам баласы изилдеп жүрүп, математиктер төмөнкү формулага келишкен. С барабар пи көбөйтүлгөн д. Же болбосо с барабар 2 көбөйтүлгөн пи көбөйтүлгөн р. Бул жерде с айлананын узундугу, д айлананын диаметри, р айлананын радиусу, пи барабар с бөлүнгөн д. Башкача айтканда, айлананын узундугунун диаметрине болгон катышы. Пи деген эмне деп атсаңар, кыскача маалымат берип кетейин. Пи периферия грек сөзүнүн биринчи таңбасынан алынган. Айлана дегенди билдирет. Анын өзүнүн туулган күнү бар. Ал жөнүндө фильмдерде да көп айтылат. Ага эстеликтер коюлган. Үй тапшырма номер 2. Пи саны жөнүндө окуп, отурган катарларга жараша тайпаларга бөлүнүп, доклад даярдоо. Докладда эмнелер болуусу зарыл? Кызыктуу фактылар, келип чыгыш тарыхы жана башка ушул сыяктуулар. Доклад кылууда ар бир мүчөсү катышкан тайпага артыкчылык берилет. Узундугун айлананын адамдар, баш катышып ташталган нечен кадамдар, жип менен өлчөө жаккан нечен кишиге кээси сызган көп бурчтукту ичине оңдоп түзөп токтолушкан акыры с барабар пи көбөйтүлгөн диаметрге. Азыр биз маселе чыгарабыз балдар. Чоң айлана менен чуркаган жөөгүлүк кичине айлана менен чуркаган жөөгүлүккө караганда канча метр көп чуркайт? Пини болжолдуу түрдө 3 деп алгыла. Радиустарын көрөлү балдар канча экенин. Биринчи жөөгүлүк. Башкача айтканда, чоң айлана менен чуркаган жөөгүлүк. Экинчи жөөгүлүк, кичине айлана менен чуркаган жөөгүлүк. Албетте бул эсепти чыгарууда бизге айлананын узундугу керек болот. Маселеде радиус аркылуу берилгендиктен биз экинчи формуланы колдонолу. С барабар 2 көбөйтүлгөн пи көбөйтүлгөн р. Биринчи кичинекей айлана менен чуркаган жөөгүлүктүкүн табалы. Тиешелүү маанилерди койсок, ал бир айланганда 300 метр чуркаган болот. Чоң айлана менен чуркаган жөөгүлүк, ал бир айланганда 600 метр чуркаган болот. Айырмасын тапсак, чоң айлана менен чуркаган жөөгүлүк кичинекей айлана менен чуркаган жөөгүлүккө караганда 300 метрге көп чуркайт. Же башкача айтканда 2 эсе көп. Тегеректин аянтында адамдар табыш үчүн көп тажрыйба жасашкан. Бири кесип тик бурчтукка алып келсе, башкалары 3 бурчтуктан аныктаган. S барабар пи квадраттын кыска тарыхы мына ушундай алыска кеткен тамыры.
Формулага көз жүгүртөбүз балдар. S барабар pi r квадрат. S баарыбызга белгилүү болгон аянт. Фигуралар жөнүндө сөз болгондо S бул аянтты билдирет. Pi бизге тааныш. Маанисин болжол түрдө билдик. R бул тегеректин радиусу. Демек, тегеректин аянтын табыш үчүн пини радиустун квадратына көбөйтөт экенбиз. Мисалдар менен бышыктайлы балдар. Мисалы, төмөндө берилген ар кандай радиустагы боз үйдүн жер төшөлмөсүнүн, башкача айтканда полунун аянттарын табалы. Кичинекей боз үйдөн баштайлы. Анын радиусу 2 метр. Полунун радиусу. Тиешелүү формулага койсок, аянты 12 квадрат метрди берет. Кийинки экинчи жана үчүнчү боз үйдүкүн балдар өзүңүздөр эсептеңиздер. Бул сиздерге дагы үй тапшырма болот. Көрдүңөрбү, бир законду ачууга канча мээнет, канча эмгек кетерин мына жетерде багынышат көбүсү, аздар гана ийгиликке жетерин. Азыркы сөздү менин жардамчым эмгекчил, айлана тегерек эксперти Арипов Санарипке берейин. Боз үйдө кыргыз жасаган, боз үйдө кыргыз жашаган, боз үйдө туулуп төрөлгөн, боз үйдөн өнүп көргөн. Номер 3 үй тапшырма. Элестетиңиз, сиз боз үй шаарчасынын ээсисиз. Сизде радиустары 2 метрден болгон 10 даана боз үй бар. Сиз ишкердигиңизди анализ жүргүзүп отуруп, боз үйлөрүңүздү заманбап шартка ылайыктап, туристтик сезонуңузду узартууну каалап, боз үйүңүздөрдүн жер төшөлмөсүн жылуу пол менен алмаштырайын деп чечтиңиз. Ал эми жабык башын неон жарык бергичтер менен кооздоп коюуну мен сунуштап берет элем. Сунуш катары киргизет элем. Сиздерге бул нерселерди кылыш үчүн кандай өлчөлөр керек деп ойлойсуздар? Тиешелүү өлчөлөрдү жүргүзүп, эсептеп алгандан кийин балдар кеткен чыгымдардын болжолдуу баасын чыгарып көргүлө. Эсептөөдө ар бир майда нерселерди эске алгыла. Анткени жумушту баштаардан мурун эсептөө жүргүзгөн эң туура жол болуп эсептелет. Жана ошондой эле кошумча ашыгыраак акча болгону да дурус. Бул болсо балдар кезектеги практикалык иш. Бул нерсени каалаган убакта кылсаңар болот. Анткени атам айтчу, кылганыңар мен үчүн болсо, үйрөнгөнүңөр өзүңөр үчүн деп. Жогору жагында мини-тесттин ссылкасы же шилтемеси турат. Бири мультиурок жеке сайтында, бири Kahoot тиркемесинде. Каалаган тандаңыздар. Болбосо социалдык баракчалар аркылуу мага байланышка чыгыңыздар. Мен ар кандай варианттарын жиберип турам. Айтор жолдору көп. Бул болсо баалоо жолдору, достор. Карап койсоңуздар. Жыйынтыгында. Абактын жыйынтыгын балдар менен. Формативдик балоон техникаларынын бири болгон бир сүйлөм менен жалпылоо техникасын колдонойм. Айлананын узундугу, анын узундугунун диаметрине катышы болгон пи санын айлананын эки чекитин бириктирип, борбор аркылуу өткөн кесинди диаметрге көбөйткөнгө барат. Диаметр эми маанисин түшүнсөңүздөр, өзүңүздөр улаңыздар.
Бул болсо биздин жана ошондой эле менин жеке баракчаларым. Бул нерселер аркылуу кайтарым байланышты үзгүлтүрсүз кылып турсак болот. Сабактын аягын балдар мен сүйүктүү акындын болгон Алып Османовдун ырына аналогия кылып чыгарган ырым менен жыйынтыктайм. Бар болгула, талпынгыла окуучулар, даңгыр, узак, байсалдуу болсун бул сапар. Окуу бүтүп, мектепте жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу күндөр бар. Жолугушкан күндөргө чейин аман болуңуздар. Чоң рахмат.